Шер Channel YouTube каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Жакшыбы? Өткө көрүндү? Көрүндүңүз, айыл карты менен сулуу болуп, келин болуп, жолуктар салып. Деле. Жакшы тилек жарымыбызда жол салын өрөйүнчү, может, багымат кетеби. Алтыным эжем, бир тууганым эжем, мына бүгүн ниет кылып койдук элек. Биз сиздин апаңыз менен таанышып, кичине сүйлөшөлү дедик. Албетте биздин апабыз бир аз толкунданып, бирок макул болгондо биз алга ыраазычылык билдиребиз. Мындай камераны бурбайсызбы, сүйүм апабызга? Анда келиңиздер, анда мен Макстын менин апама болгон суроолорун апама узатсын, апам менен тааныштыралы. Келиңиздер анда. Саламатсызбы? Саламатчылык улум. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп турасыздарбы? Өзүңөр кандайсың, абден соолуктар жакшыбы, иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирге макул болуп, суроолорго жооп берүүгө, эфирге чыкканыңыз үчүн чоң рахмат сизге. Рахмат. Апа, мына сиздин кызыңыз 10 жылдан ашык жалпы элге, Кыргызстанга кызмат кылып, анын ичинде ак кызмат кылып, көптөгөн инсандардын жүзүнө жылмаюу тартуулап, элдин кызы болуп эркелеп жүрөт. Ушундан улам атайын бизге суроолор көп болгон. Гүлжан Атаканын апасы менен тааныштырыңыз бизди. Гүлжан Атаканын апасын эфирге алып чыгыңыз деген үчүн бүгүн сиз менен баарлашып атабыз. Мындай кылалы, сиз жалпы көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кыскача айтып бербейсизби? Кайсыл жерде төрөлдүңүз эле? Канча бир туугансыз? Өзүм Аксы районуна караштуу Кара Суу айылында төрөлгөм. Канча бир туугансыз дейт? 6 бир тууганбыз. 5 уул, бир кыз. Бир кыз. Гүлжан эже жөнүндө сурайлы. Гүлжана эжекебиздин атын Гүлжайна деп ким койду эле? Айтыңыз сен, чын эле. Гүлжайнанын атын Гүлжамал болгон. Кийин ушундай сахнага чыкканда Гүлжайна болуп алган. Өзүнө ошол Гүлжайна ат жаккан үчүн мындай өзүнө тартуу кылып алган да. Анын апамдын коюп берген аты Гүлжамал. Гүлжамал, мына бир сырдын жүзүн ачтык. Анан Гүлжан эжекебиз, апа, Гүлжан эжекебиз бүгүнкү күндө угул атабы мени эле? Ооба, угул атат. Гүлжан эжекебиз билебиз, бүгүн тарсылдап эркек мүнөз, бир сөзүн сразу аткарат, дайыма адамдар менен мамиле кылганда дагы адамгерчилик менен жүрөт, тарсылдап жүрөт. Кичинекейинде ушундай беле же кичинекейинде бир аз назик беле? Жок, кичинесинен баштап ушундай тарсылдаган, ачык айрым, бетке айткан, мындай жалган сүйлөгөн бардыгын бетке айткан тарсылдаган кыз болчу. Ошол мүнөзү калбады, ушул боюнча эле уланып, азыр ушундай, ошол эле мүнөздө. Ошол эле мүнөздө. Албетте, негизи мурунураак билесиздер, көпчүлүк учурда биздин менталитетте артист болуп не кыласың деген түшүнүк бар эле да. Гүлжан эже дагы мен артист болом, мен элди күлдүрөм, мен сахнанын кызы болушум керек, элге кызмат кылышым керек деп аттанганда сиз каршы болбодуңуз беле? Кой кызым артист болуп эле кой деген эмеспи? Каршы болгом. Ал убакта бизге түшүнүк болгон эмес. Айыл жергесинде кызым андан көрө мугалим эле болуп ал. Мындай аял кишиге ошол мугалимчилик жакшы кесип деп айтканбыз. 10 жыл тоскоолдук кылганбыз ишине. Анан шаарга барды, шаарга барып, Кудайдын берген талантын эч батырып жүрө албай, акырында өзү эмеге катышып, Кастингге катышып, ошодон жеңүүчү болуп чыгып, анан өзү ушул иши улап кетти. Жакшы экен. Гүлжан эженин жогоруда айткан тарсылдаган мүнөзү бар. Ар дайым эле күлүп чайнап жүрөт. Мына сиз менен таанышып атабыз. Оор басырыктуу, мен апама окшош токтоо аял экенсиз. Гүлжан эже кимди тартып калган? Атасын тартканбы? Балким. Гүлжан эже кимге окшош? Ошо мүнөзү, мындай характерлери
окшошуп кетет атасына. Атасына, Гүлжайна эжеден башка канча уул кызыңыз бар? Гүлжайна эжеден башка канча уул кызыңызды тарбияладыңыз? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 7% бар, 2 уул, 5 кызым бар. Канча небере? Кудайга шүгүр. Небереңиз канча небереңиз бар? Кудайга шүгүр, 25 неберем бар. 25 небереңиз бар. Көз тийбесин. Кудай бирсе ошолордун төрүндө жүрүңүз, сый урматында жүрүңүз. Ошондо канча келиниңиз бар болот? 2 келиним бар. 2 келинге кандай кайненесиз? Өтө деле мындай жакын кайын эмесмин. Келиндеримдин көңүлүнө карап, мындай келиндеримдин жүрөгүн оорутпаганга аракет жасайм. Билбегенде бирок аракеттеп жардам кылам. Өзүмүн балдарымдай, өзүмдүн карымдай эле көрөм, бирок келиндеримди бакканымда шүгүрчүлүк кылам. Шүгүрчүлүк, албетте. Гүлжайна эже, мына бүгүн сиздин апаңыз менен таанышып, ушунчалык бир жагы сүйүнүп толкунданып атабыз. Сонун мээримдүү апаңыз бар экен, мен апама окшош жөнөкөй дегендей. Спокойно экен. Сиз кантип түшүнүп калгансыз анан? Мен апам ошо мындай токтоо жагын тартып, мен бирок мындай сен билесиң да, мен сахнада эле аябай ынтип күлүп жаркылдаган менен жашоодо өтө деле сүйлөгүм деле келбейт го. Негизи экөөбүз канча Россияда бир комнатада жашап да жүрдүк го. Және сүйлөбөйсү деп калчу элем го. Бирок көбүнчө күлүп жүргөнгө аракет кылам, себеби ошол мени көргөн адам менден бир жакшы мындай дем күч алса деген гана жакшы тилектер бар да. Анан апам серьезный. Апаңыздын кайсы тамагын жакшы көрөсүз, Гүлжайна эже? Апам даже пияз кууруп туруп суу куюп, анан кийин кичинекейибизде бир суала камыр кылып туруп салып суйгаш кылып, анан неме сүзмө катыктап берчү да. Ошосу дагы мен үчүн аябай сонун тамак да. Апам колунан чыккан тамактын баарысы жакшы. Ошон үчүн карантинде шаарда отуруп зеригип кетип, апам тамактарын ичип келип, апам жапкан нанды сагындым деп келгем. Жакшы. Сүйүм апа. Гүлжайна эже. Гүлжайна эже мындай үйдө тамак кылып, үй жыйнап, ушул иштерди кылабы? Бардык иштер колунан келет. Тамак кылат, нанды жапкан убагында, жайлоого чыккан, уйларды сааган, кийистерди кылган, жүндөрдү сабап, кийистерди кылып тарсылдап, үйдүн тазалыгы өтө ашык чарактуу. Тазалык. Негизи Гүлжайна эже мындай жогоруда айтып атпайбыз, баарыбыз билебиз да, баарыбыз билебиз. Тарсылдап дайыма мындай эркек мүнөз болуп жүрөт. Кичинекейинде балдарды уруп, кыздарды уруп калган учурлар болгон эмеспи? Болгонбу? Үйгө ата-энелер арызданып келгенде? Үйгө ата-энелер арызданып, сүйүм, Гүлжайна кызың менин кызымды уруп коюптур, баламды уруп коюптур деген учурлар болду беле? Мен кыздарды урган эмесмин бирок. Балдарды, Арызданып андай өтө антип келбеген. Анан бирок балдар менен мушташкан күндөрү болгон, акелдер болушуп. Гүлжайна эже. Сиздин бир туугандарыңыз жөнүндө сизден сурагым келип атат. Бир туугандарыңыздын мүнөзү да сизге окшошпу баары? Бир тууган биз 5 кыз, 2 уулбуз. Бирок баары деле ачык айрым эле, ачык айрым сүйлөгөн. Просто алар баягы эл арасында эле баягы катардагы эле айым болуп, катардагы эле үй бүлө кожойкасы болгон үчүн алар көрүнбөгөн үчүн алар билинбейт. Менен да жакшы ырдагандары, менен да жакшы күлдүргөндөрү, менен да сулуулар бар го. Менен сулуу жок бирок. Анан алар баягы катардагы кожойка болгон үчүн аларды неме болбой калган да, баарысы эле бар арасында мындай токтоо, эжем аябай токтобураак. Бар токтоо, бирок ачык айрымдары да бар. Байкем менен иним экөөбүз тең токтоо. Токтоо, демек бардыгы биздин апабызды тарткан мүнөзү, Мен эле атам тарткан. Мына бүгүн биз Гүлжайна Атаканованын апасы менен таанышып атабыз. Ушундан улам сурагым келип атат. Сүйүм апа,
келиңиз өзүңүздүн апаңыз жөнүндө, Гүлжайна эженин тайнеси жөнүндө айтып бербейсизби? Аты ким эле, кандай аял эле? Апамдын аты Зыйнат. Өтүп кеткен. Апам токтоо адам болгон. Ыйлатасың эми апам. Бизге кандайдыр бир мээрим көпкөн, ушунчалык жакшы аял зат болгон. Биз жашыганыбызда, мен 5-класста окуп атканда атам өтүп кеткен. Андан кийин ошол алтообузду канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай, биздин мындай эч кемчилдигибизди билгизбей, ал убакта тамаки алып иштеген. Ошол тамакинин айлыктары менен, жындыктары менен багып, бизди алдап, кагылып айланып, жакшынакай кылып өстүргөн. Албетте. Көңүлүндө кири жок, ак көңүл, мындай деңиз адам болгон. Мына сизди көрүп туруп, сиздин апаңыз кандай болгонун билип атабыз. Өзүңүз деле деңиздей бир чалкып турат экенсиз. Эримиңиз төгүлүп бар болуңуз. Анан Гүлжайна эже, биз дайыма билебиз, ата энеңизди өтө сыйлап, өзгөчө мээрим тартып турасыз. Албетте, буларга мындай жаман сөз жеткирбеген аракет кылып турасыз. Бирок Сүйүм апа элдин адам болгондон кийин артынан ушак ээрчийт дегендей ар кандай сөздөр айтылат артисттердин, чыгармачы адамдардын артынан. Ошол сөздөрдү кандай көтөрөсүз? Ошого мен жооп берейинби апамдын ордуна? Баштап атканда апамдар айтканда артист болбой эле кой, артист болгон артисттер мындай начар адамдар болот, алар деген бузулуп жарылып кетет деп аябай ушундай урушканда менчи. Тем более мен үй бүлөмөн ажырашып кеткен үчүн булар мени үйгө киргизбей койгон ошондо. Сен бар кете бер ошо артист болуп деп ошондой урушушканда, анан ошол убакта жаман сөздөр айтышса, мынакей көрдүңбү ушундай дешип айтчу. Бирок азыр бул минтип жаман сөз айтып атат, тиги жаман сөз айтып атат, анан комментарийлерди үйдөгү сиңдилерим, өкөлөрүм окуп берип коет да, ошентсе дагы жакшы адам үчүн аркасынан сөз ээрчийт. Мен кызым кыйын, артыңды караба, алдыга кете бер, алар иттер үрө берет. Сендей болуп алсын, алар деңгээли ошол деп кайра мага айтып турат. Албетте, Сүйүм апа. Ырымчылсызбы мына кыргыздын каада салттарын бекем кармап, мисалы Гүлжайна эже алыстан келгенде суу ичкизип, ушундай бир ырымды кармайсызбы, кыргыздын ырым-жырымдарын? Башыма мүндөсү суу. Андай өтө ырымчылды кармай албайм. Анан мындай оюма келген, мындай жолу шыдыр, жолдошу кыдыр болсун деген бир азыраак нерселерди кармайм. Өтө ырымды кармай албайм. Мына бүгүнкү күндө Гүлжайна эжебиз көптөрдү суктандырган мыкты аял, ишкерлик жактан, чыгармачылык жактан, Кудайга шүгүр бардык жактан мына бизге дагы бир тууган эжедей болуп мамиле кылып, биз көргөндө күйүп, жанып, дайыма колдоо көрсөтүп турат. Албетте, ар бир апа кызынын бактылуу болушун каалайт да. Гүлжайна эженин колун сурап келгендер болуп атабы? Москвада алам дебедиң беле? Burada Бишкекте чыгармачылык 10 жылдык чоң концертин берди. Ал концертте сиздер да конок болуп олтурдуңуздар. Мен ойлойм, ошол концертти көрүп олтуруп, Гүлжайна эже менен дагы бир жолу сыймыктансаңыз керек. Ооба, шүгүрчүлүк кылам, тооба кылам. Аллага 1000 мерте шүгүрчүлүк. Анан бизде Кыргызстан элим аман болсун, көрүүчүлөргө баарысына